Айнура 8 жыл мурун кошунасы Айбектин балыгын сатып иштеп, айлыгын убагында ала албай калган. Ошонун айынан Айнуранын жолдошу Таалай кошунасы Айбек менен 8 жылдан бери урушуп талашып бүтпөйт. Кошуналар болбогон жерден чыр чыгарып, милицияны миң чакырып, эми болсо соттошуу алдында турат. Юридикалык чыр-чатакты кантип тынчтык жол менен чечсе болот? Үмүтсүз талаштан чыгуунун жолун кайдан табуу керек? Сотко жеткирбей мүлктү бөлүштүрүү мүмкүнбү? Чечүү жолу бар. Медиаторго, данакерге кайрылыңыз. Түзмө-түз сүйлөшүүлөр бир чечимге алып келбеген учурда медиаторго кайрылса, эң мындай натыйжалуу чечимге келишсе болот. Медиация жөнүндө мыйзам 2018 жылдан баштап ишке ашкан. Ошол учурдан тартып 4000 кишиден ашык медиатордун жардамына кайрылышты. Алардын 2000-и тынч жол менен бир чечимге келип туруп, өздөрүнүн ынтымактуу жашоосун улантып кетишти. Медиатор чыр-чатакты чечүүгө кантип жардам бере алат? Эки тарап бири-бирин укканга өбөлгө түзүп, эки жактын тең кызыкчылыгын камтыган чечимге келүүгө жардам берет. Кошунамды чакыртырды, мен көбүнчө анын мнениясын өзү укту, аныкы биздикин укту, анын ортодон бизди ортого келиштирди. Эми уруш талаш боло берет, соттошкондо эмне, болор иш болду. Бири-бириңер түшүнүп болгон жакшынакай эле окотко, тем более сосед болгондо эми биз деле өмүр бою эле кошуна болобуз да. Азыр эми кошуна катары учурашып, мындай жакшынакай мамиледе болуп калдык да. Негизи эмне себептен медиацияга кайрылыш керек? Биринчиден, эгерде сиз болсо экинчи тарап менен мамилени сактоо сизге маанилүү болсо, сиз медиаторго барышыңыз керек. Эгерде сиз болсо талаш тартышты тез арада чечкиңиз келсе, медиаторго барышыңыз керек. Эгерде сиз болсо акчаны үнөмдөш максатында ушул талаш тартышты көп акча кетирбей чечем десеңиз, ошол учурда да медиаторго барсаңыз болот. Ынтымактуу жашоону кааласак, келишпестиктерди, чырларды сүйлөшүү жолу менен чечүүгө багыт алышыбыз керек. Сиздин аймакта медиаторду кантип тапса болот? Ош облусу Араван районунун Тепе-Коргон айыл аймагында жана райондун мамлекеттик администрациясында, Ноокат жана өзгөн шаарларында, Каракулжа районунун Каракулжа айыл аймагында, Алай районунун Ленин айыл аймагында. Жалал Абад облусу Таш-Көмүр жана Майлы суу шаарларында, Тогуз Торо районунун Казарман айылында жана Каргайлык айыл аймагында, Каракөл шаарында, Чаткал районунун Терексай айыл аймагында жана Айгыр-Жал айылында. Баткен облусу Лейлек районунун Сумбула айыл аймагында, Кадамжай районунун Бирлик айыл аймагында, Баткен шаарында, Баткен районунун Суу башы айыл аймагында. Талас облусу Манас районунун Покровка айыл аймагында, Карабура районунун Карабура айыл аймагында. Нарын облусу Нарын шаарында, Кочкор районунун Кочкор айыл аймагында. Ысык көл облусу Түп районунун Түп айыл аймагында, Балыкчы шаарында. Чүй облусу Бишкек шаарындагы номер 1 муниципалдык аймактык башкармалыгында, Токмок шаарында, Карабалта шаарында, Панфилов районунун Курама айыл аймагында.